Amansыздарбы? Апрелдин башында президент Садыр Жапаров Кумтөр кени толугу менен мамлекетке кайтарылганын шардана кылды. Коомчулуктун бир бөлүгү 30 жылда эч ким аткара албаган нерсени ишке ашырды. Өлкөбүз үчүн чоң жеңиш, үлкөн ийгиликтешип, эти этине батпай дуу болду. Ал эми айрым сынчыл ой жүгүрткөндөр кылым аферасы атанган Кумтөр маселеси шыр чечилип кеткенинен шектеништи. Соц тармактарда көкбөрү тарышына айланган тема болду. Бүгүнкү кебибиз башка жигиттин ийгилиги тууралуу. Кумтөр боюнча документтерге кол коюу учурунда өлкөнүн эң таасирдүү, жогорку даражалуу адамдарынын арасында жүргөн жигит жөнүндө сөз болот. Мурда кийин президентти жандабаган бул адам ким болуп кетти экен деген суроо жаралды. Мүмкүн бул жигитта салык кызматынын жетекчисинин орун басары 26 жаштагы Исламбек Кыдыргычев сыяктуу чоңдорго жакындардын бири болушу ыктымал деген ойдо иликтөөчү журналисттер анын таржымалын карап көрүштү. Эсиңиздерде болсо, Темиров Лайктын журналисттери Исламбек Кыдыргычевдин ата-энеси министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен байланышы бар экенин далилдешкен. Ал тургай Исламбек мырза өзү дагы Кактус медиага берген маегинде жогорку кызматты ага министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров өзү сунуш кылганын билдирген. Эмесе сүрөттөгү жигит ким экенин билелиби? Кеттик. Бул жигит 1993 жылы туулган Усубалиев Нурсултан Таалайбекович. Өткөн жылы Садыр Жапаров Казакстанга мамлекеттик визит менен барган. Ал мезгилде Нурсултан Усубалиев президенттик аппаратта тышкы саясат бөлүмүнүн эксперти катары делегация курамында болгон. 2017 жылы Лимон Кейджи сайты 8 молодых холостяков, который работает в МИД деген орусча материалында кыздардын көзүн жандырган бойдок жигиттердин арасында Нурсултан мырза да жүргөн. Ушул эле жылдын апрелдин башында Twitter колдонуучулар Нурсултан Усубалиев кимге тууган болоруна кызыгышкан болчу. Эми сиздер менен бирге талдап көрөлү. Бул коргоо министринин биринчи орун басары Таалайбек Усубалиевдин өмүр баяны. Таалайбек мырза кызматка өткөн жылы ноябрда дайындалган. Бул анын Одноклассниктеги баракчасы. Таалайбек Усубалиев Нурсултанды өз уулу экенин билдирген. Чынында эле Нурсултандын толук аты жөнү Усубалиев Нурсултан Таалайбекович. Демек Нурсултан Усубалиев коргоо министринин орун басарынын кара чечекей уулу дегенге толук негиз бар. Кызыгы ата бала экөө тең тышкы иштер байланыштары менен алектенишет. Нурсултандын чоң атасы Эшенкул Усубалиев ИИМ академиясынын ардагери. Кайрадан Нурсултан Усубалиевдин өмүр таржымалына кайрылалы. Бул анын Facebook'тагы барагы. Мында Нурсултан Казакстанда Америка тибиндеги Кимеп университетинде окугандыгын көрсөтөт. Кийин ал Бишкек шаарындагы Борбордук Азиядагы Америка университетинде билим алган. 2017 жылдан тарта Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин кызматкер болуп эсептелет. Эл аралык мамилелер факультетинин жүздөгөн, миңдеген бүтүрүүчүлөр өз азиздиги боюнча Кыргызстанда кызмат таба албай, Россия, Түркия жана башка өлкөлөрдө официант, бармен, суши-повар болуп иштөөгө аргасыз. Ошолор мигрант болуп күн өткөрбөй, Нурсултан мырзанын кызматтык тепкичтеги секиригинен үлгү алышы керек деген ойго келдик. Сиздер менен мен Сайпедин Султаналиев болдум. Кыргыздын бардык жаштарына Нурсултан Усубалиев менен Исламбек Кыдыргычевдикиндей кызматтык секирик, окууларында 5 деген баалар болушун каалайбыз. Аргабыз ошол. Көрүшкөнчө.